Коронавируска байланышкан вирустук пневмониядан дарылоого керектелчү медициналык препараттар катылган кампалар табылды. Эл башына оор сыноо келип, дары-дармекке зар болуп турган маалда минтип бааны жогорулатуу үчүн кампага катып алганы коомчулуктун кыжырдануусун жараткан. Өкмөт башчы Кубатбек Буроновдун айтымында бул сыяктуу 27 факт катталып, кылмыш иштери козголгон. Медициналык каражаттардын, анын ичинде маскалардын баасын негизсиз кымбаттаткан үчүн 4 иш каралып жатат. Мыйзамсыз ташып келүү боюнча 13 иш сотко чейинки өндүрүшкө каралып жатат. Кампаларда катып алып, дары-дармектерди жасалма тартыштыгын атайлап жасап жаткандар боюнча 2 иш боюнча сотко чейинки өндүрүшү башталды. Дары-дармек сатуу менен шугулдангандардын мындай ташпоордугуна коомдук ишмер Назгүл Насиева капа болуп ыйлаганын айтат. Өзү да сыркоолоп, дене табы 40 градуска чейин көтөрүлгөндө дары издеп Бишкекти түрө кыдырып таба албай айласы курган. 10 күндөн бери ушундай көрүнүш кайталанып келген. 10 күндөн бери биз издеген ошол эле Клексан, ошол эле гепарин жок болуп атат болсо дагы 15 миңден 12 миңден сатып атат пачкасын. Өзүнүн баасы 2800 российский рубль, бизден 3000 бирдеке болот да. Дарынын жетишсиздигинен жаш өмүрлөр кыйылып жаткан маалда адам өмүрүнөн акчаны артык көргөн шылуундардын бул кылыгы өз элине жасаган кастык катары бааланууда. Биз эмне кылсак азыр ошо дарыларды биз салабыз. Мен азыр аптекага барамын. Мен азыр дагы ошо аптекадан дары издеймин. Бул нерсе токтош керекпи же токтобой эле өлөрүш керекпи? Бир нерсе кылгылачы, мээрим. Элдин үнүн жеткиргилечи. Мына менин кызым азыр 14 жаштагы кызым ооруп атат. Мен ооруп атамын. Канча адам өлүп атат, уже не могу. Мындай кирешени элдин саламаттыгынан жогору койгон шылуундардын аты жөнүн эл билиши керек деп коомчулук талап кылууда. Эл арасында Чоң Казат кыймылынын мүчөсү Сыймык Жапыкеевдин бир тууганы да дары-дармек бизнеси менен шугулданат экен деген маалымат тараган. Бул маалыматты Сыймык Жапыкеев төгүндөгөн жок. Бабамдыкы өзүнүн немеси бар, эжесиники деп, эжесиникин аттап берет баарына. Анан Артыкбаевдики бар дагы айтылып кетейин. Ушу үчөө элдин канын сооруп атышат. Мен бир тууган байкем 60% мен бир тууган байкем алып келет Кыргызстанга дары. Тажикстанда да бар фармамер, теттиги бит барында бар. Анан биякта чоң контрабанда да болушу мүмкүн. Муну текшериш керек. Биякта деген эч кандай эме жок. Текшериш керек, баарын текшерип туруп, геноцид менен иш козгош керек. Өлкөдөгү белгилүү дарыканаларды иштеткендердин аты жөнү деле коомчулукка маалым. Сыймык Жапыкеев санап өткөндөрдөн сырткары бул бизнес менен шугулдангандардын арасында Жантөрө Турдубаев, Светлана Чумаева, Жолдошбек Эсенбеков, Майрамбек Шакиров, Азиза Генжеева, Бакыт Жетигеновдордун аттары аталып келет. Алардын айрымдары дары-дармектерди дүңүнөн саткан ишкерлер парламент спикери Дастан Жумабековдун жакын тууган жекче аттар экен. Мээрим Ташыбекова, Азиз Самарбеков, 7 канал, Бишкек.